Саламатсыздарбы, урматтуу көрүүчүлөр? Бул эки дарыгер берүүсү, анын алып баруучусу мен дарыгер Эрмек Исмаилов. Бүгүн бизде конокто кардиолог Улкан Канбековна. Саламатсызбы? Саламатсыздарбы? Келип бергениңиз үчүн чоң рахмат. Сиз өзүңүз жөнүндө биздин көрөрмандарга тааныштырып кетесизби? Чакырганыңыздар үчүн чоң рахмат. Мен Кыргыз мамлекеттик медициналык академияны 2014-жылы аяктап, андан соң кардиология центринде ординатураны өтөгөм 2 жыл. Ошол эле жылы Кыргыз мамлекеттик медициналык академияга жумушка орношуп, ассистент болуп жумушка орношком. Жана улуттук госпиталда кардиология бөлүмүндө кардиолог болуп эмгектенип келем. Чоң рахмат. Мен билишим боюнча бул кардиология бөлүмү абдан көйгөйлүү тармактардын бирөөсү Кыргызстанда. Себеби мен билишим боюнча дүйнөлүк статистика боюнча Кыргызстан жүрөк оорулары боюнча 2-чи орунду ээлейт. Ошондуктан ушул жүрөк оорулары боюнча сизге көпчүлүк учурда кайсыл оорулар менен кайрылат, айтып кете аласызбы? Туура, бизге жүрөк оорулары боюнча көп оорулар кайрылат. Көбүнчө стенокардия оорусу менен, жүрөк кан басымынын жогорулашы менен, жүрөгү туура эмес соккондор, мына ушул оорулар менен көбүнчө кайрылышат. Ал эми алардын ичинен эң көбү бул кан басымынын жогорулашы менен жогору болгондор көп кайрылышат биздин бөлүмгө. Ушул кайрылгандардын көпчүлүгү кайсыл курактагы адамдар? Алардын курагы 40 жаштан жогору келет экен, 40 жаштан жогору 80ге чейинкилер көбүнчө кайрылышат. Азыркы учурда мындай теория бар да, оорулар жашарып баратат деген. Ошо сиздин жеке тажрыйбаңызда ошо жаштар кайрылган учурлар кезигишеби? Ооба, бизде азыр жаштар кезигишет. 20-30 жаштан эле мисалы кан басымы жогорулагандар, инфаркт алган бейтаптар. Ошондой эле мен мисалы студенттер менен иштейм. Студенттер менен иштегенде алардын кан басымын өлчөгөндө өздөрү билбесе дагы жогорку цифралар көрүнүп турат да, кан басымынын бийиктигичи. Андан соң бул нерсеге эмне себеп деп ойлойсуз? Бул нерсеге себеп деп кооптуу факторлорго жакшы мамиле жасабаганды кайдыгерлик деп эсептейм. Бул жүрөк кан тамыр системасынын оорулардын пайда болушу үчүн бизде кооптуу факторлор бар. Ал кооптуу факторлор өзгөрүлүүчү жана өзгөрүлбөөчү болуп бөлүнүшөт. Өзгөрүлүүчү факторлорго ашыкча салмактык, туура эмес тамактануу, кыймылдын аздыгы, андан соң тамеки тартуу, ичимдикти ашыкча ичүү, бул факторлор өзгөрүлүүчү факторлор болуп эсептелет. Азыр өзүңүз билгендей биз көбүнчө жаштар бат тамактанып, кургак тамактанып атышат, фастфудтар жешет. Андан соң көбүнчө машинада жүрүшөт, кыймыл аракет жок, кыймыл жөө басуу деген нерселер азыркы бизде аз. Ошолор дагы менимче таасир этет го деп ойлойм. Чоң рахмат. Ошол мисалы үчүн жарандарыбыз эгер жүрөк оорусу боюнча кайрылабыз десе, ошол биринчи белгилери эмне болушу мүмкүн? Биринчи белгилери бул баштын оорушу, эгер жүрөктүн оорушу болушу мүмкүн. Же болбосо бат эле чарчап калуу. Кыймыл аракет жасаганда, мисалы бир аз кыймыл аракет жасаганда эле бат чарчап калышы мүмкүн. Же болбосо жүрөктүн тез согуп кетиши, же болбосо жай согушу. Булар алдыңкы белгилер болуп эсептелет деп ойлойм. Жанагы сиз өзгөрүлбөөчү факторлор боюнча да айтып кеттиңиз да, баягы жыныс жагы эркектер көбүнчө ооруйт деп. Андан соң баягы тукум куучулук, баягы атасынан баласына же апасынан баласына. Эмне үчүн бул нерселерге көбүрөөк маани жасаш керек биздин жарандар? Айтып кете аласызбы? Себеби мен билем да, баягы жок, мисалы үчүн атам оорусо менде оорубашы мүмкүн деген түшүнүктөрү бар да, ошол туурабы, туура эмеспи? Мисалы өзгөрүлбөөчү факторлорго бул ошол жынысы, жашы жана тукум куучулукту киргиздик. Мисалы жашты өзгөртө албайбыз, жынысты өзгөртө албайбыз. Мисалы тукум куучулукту алдын алса болот. Эгерде ата энеси, бир туугандары жүрөк кан тамыр системасынын оорулары менен ооруса, демек ал адам өзүн мындан ары ошол кооптуу факторлор менен иштеши керек. Значит, кыймылдаш керек. Темеки тартпай, туура тамактанып, мөмө жемиштерден көп жеп, кыймыл аракет жасаса, ал адам дени сак болуп жүрүшү мүмкүн.
Чоң рахмат. Жанагы дарт мындай белгилери боюнча ошо кайсыл учурда мен баягы дарыгерге ошо кардиологко кайрылышым керек? Кандай биринчи белгилер болот? Биринчи белгилери сиз кан басымын өлчөш керек. Кан басымды өлчөө керек. Андан 140 систолдук кан басым 140тан диастолдук кан басым 90дон жогору болсо, бул биринчи белгиле болуп эсептелет. Ал эми аны өлчөбөй туруп белгилери бул баштын оорусу, баштын айлануусу, бат чарчоо, андан сырткары дагы мисалы кыймыл аракет жасаганда жүрөктүн тушунун оорусу, кандайдыр бир энтигүүсү, мисалы кыймыл аракет жасаганда энтигип калат. Мына ушулар биринчи белгилер болот деп эсептейм. Жанагы орусча айтканда лестницадан чыкканда дагы энтигип башташат го. Ошол кайсыл этажга чыкканда эгер энтигип баштаса, бул жүрөк оорунун белгиси болуп калышы мүмкүн. Мисалы биз нормада 3-4 этажга жай баракат чыкканыбызда эч кандай энтикпешибиз керек. Ал эми ошол 3-4 этажга чыкканда уже энтигип баштасаңыз, демек сизде жүрөк оорусу башталып жатат деп эсептесек болот да. Жанагы кан басым боюнча айтып кеттиңиз да, 140тан жогору болгондо бул ошо жүрөк оорунун биринчи белгиси деп. Ошол кан басымы нормада канча болот, ошо элибизге айтып кетсеңиз? Бизде кан басымдын нормалдуусу бул 120, систолдук кан басым 120, ал эми диастолдук кан басым 80 болуш керек. Ал эми оптималдуу деп бизде азыр 139дан төмөн болуш керек деген эсептелет. Систолдук кан басым 139дан төмөн, жана диастолдук кан басым 89дан төмөн болуш керек. Кээ бирки жарандарыбызда кан басымы 90-60 же болбосо 100-60 деп, меники дайыма төмөн деп жүрүшөт да. Бул деле нормалдуу көрүнүшпү же төмөн деп эсептелинеби? Бул дагы ар бир адамдын өзүнүн караштуу. Мисалы кээ бирки адамдарда, менде деле мисалы 90-60та жүрөм. Демек бул кан басым мен үчүн нормалдуу. Ал эми мисалы сиз 120-80де жүргөнсүңүз, бирок бир кезде эле 90-60га түшүп кетти. Демек бул сизде уже кан басымы төмөн деп уже диагноз коюлат. Ушул кан басымы деп көп сүйлөшүп калдык. Анан жана сиз айтпадыңызбы, кан басымы жогору болгон жарандар көп кайрылат деп. Ошол боюнча дагы маалымат берип кетсеңиз? Бизде азыр кан басымы жогору болгон жарандар аябай көп кайрылышат. Алардын көбү өздөрүнүн оорусу жөнүндө билишпейт. Жана алар өздөрүнүн оорусун контролдобойт. Кан басымын өлчөшпөйт. Мына ошондуктан алар качан билет, алар качан өзүндө өнөкөт оорулар пайда болгондо, башка органдарынан белгилер пайда болгондо гана кайрылышат. Же болбосо инфаркт, инсульт болуп калышы мүмкүн. Ошол мезгилде гана кайрылышпаса, а так билбей деле жүрө бериши мүмкүн. Ал эми кайрылгандар көбүнчө башым ооруп атат, башым айланып жатат дейт, кулактарында кандайдыр бир шуулдактар болот, көздөрүнө майда точкалар чекиттер көрүнүп калат. Ошол белгилер менен көп кайрылышат. Эмне кандай жабдык менен текшерсе болот ошо кан басымы жогору болгонунчу? Бизде өзүбүздүн кан басымды өлчөөчү тонометр бар, Короткова методу боюнча. Ошол метод менен азыр бизде көбүнчө электрондук жабдыктарды колдонушат, бирок аларды бир аз туура эмес деп эсептеп калышат. Көбүнчө ошол механикалык тонометр менен өлчөш керек кан басымды. Жай баракат отурган мезгилде, андан өлчөөдөн мурун жүгүрүп келген болсо жай отуруш керек, 5 мүнөт дем алып. Андан соң андан мурун тамеки тартпаш керек, эч кандай кофе ичпеш керек. 5 мүнөттөн кийин кан басымды өлчөш керек. Бул суроону берип жаткан себеби биздин ата-энелерибиз мурда кан басымы жогору же ылдый болгону баягы баш ооруганы же шуулдак пайда болгондон гана байкашчу да. Анын баягы кантип билип калдыңыз десең, ушундай деп балам деп айтчу. Мисалы үчүн жаштар арасында ошол кан басым чене турган жабдык бар экенин дагы көпчүлүк билбегендер бар да. Ошондуктан эгер сиз ошол кан басымыңызды билгиңиз келсе, ошол электрондук тонометр менен же болбосо жана механикалык түрдөгү тонометрди алып текшерсе болот, туурабы? Ооба, туура. Жашы өткөн сайын уже өзүң үчүн эле билип коюш керек. Давление, кан басымы канча болуп жатканын.
кээ бирки жаштардын арасында ошол кан басымы жогору боюнча мындай түшүнүк бар экен да. Эгер кан басымың көтөрүлбөсө, демек баягы көтөрүлсө, башың оорубаса, демек көтөрүлбөгөн эмес деп түшүнүшөт экен да. Дайыма эле кан басымынын жогорулашы баягы кандайдыр белгилер менен мындай бирге жүрөбү же болбосо андай белгилер жок болушу да мүмкүнбү? Бул ооруну, гипертония оорусун бул жай өлтүрүүчү оору деп коюшат экен. Ал дегени ал эч кандай белгисиз дагы болушу мүмкүн да. Мындай сырткы белгилерди бербей эле кан басым көтөрүлүп, ал качан гана инфаркт же инсульт болгондо гана кан басымы жогору экенин билип калабыз да. Бул дүйнө жүзүндө бир 42% түзөт экен ошондой өзүнүн оорусун билбеген адамдар. Бирок алар негизинде гипертония оорусу менен ооруйт, бирок өзүнүн дартын билишпейт. Бизге бул баягы жабдыктарыбыз аптекаларда бардык жерде бар, дарыгерлер бар болгон учурда дагы кайрылбай билбей жүргөндөрдүн саны көп турбайбы? Ооба. Азыркы мезгилде өзүнүн ден соолугуна кайдыгер карап, көп маани бербеген жарандарыбыз көбүрөөк кездешип жатат. Жанагы статистика боюнча эркектер деп айтып кетпедиңизби, баягы эркектер көбүрөөк ооруйт деп. Бул эмнеге байланыштуу болушу мүмкүн сиздин оюңузча? Менин оюмча эркектердин аял кишилерге караганда эркектер көбүрөөк демек азыраак медициналык жардамга кайрылышат экен да. Менимче ошондойго деп ойлойм. Анан аларда көбүнчө тамеки чеккендер көп, ашыкча салмактык көп эркек кишилерде. Анан стресс, мисалы аял кишилер баардык стресстерди ыйлап чыгарып алсак, эркектер баарын ичине жутат экен. Ошонун негизинде анан оорулар пайда болот экен да. Бул эми мындай божомолдоо да. Ошо бизде популярдуу болгон курсак темасы да. Ошо курсактын чоң болушу дагы бул кан басым жогорулап келишине себепкер болушу мүмкүнбү? Курсактын эле эмес, жалпы түзүлүшү боюнча. Жалпы массанын жогору болушу бул бир кооптуу фактор болуп эсептелинет. Ашыкча салмактык. Ошол тамактануу бизде азыр көйгөйдүү проблема. Андан соң бизде көп туздуу тамак жөө. Тамакты көп туздап жөө бул дагы бир кооптуу фактор болуп эсептелет да биздин проблемабыз. Ушу тамактар боюнча айтып калдыңыз. Биздин кайсыл улуттук тамактарыбыз көбүнчө ошол кан басым жогорулашына алып келиши мүмкүн? Биздин тамактардан биз билесиздер да, той топурга барганда биринчиден кой союлат да. Кой союлганда ошол жегенде дагы койдун майынан тамактануу бул эң коркунучтуу болуп эсептелет. Кан басымын жогорулатат. Беш бармак, казы картаң биздин улуттук тамактар, алардын баардыгы ушул кан басымынын жогорулашына себепкер болот да. Ушул тапта биздин көрүүчүлөр жанагы чыныгы кыргыз патриоттору мисалы үчүн мынтип айтып калышы мүмкүн да, биздин ата бабаларыбыз ушул беш бармакты эле жеп жүргөн, ушул тамактарды деле жеп жүргөн, эмне үчүн азыр жесе болбойт деген түшүнүктөр да болушу мүмкүн. Сиз ошого кантип жооп берет элеңиз? Биздин ата энебиз, мурунку чоң ата чоң энелер жашаганда балким мындай өлчөөчү методдор жок болгон да. Ал мезгилде мындай диагностика азыраак болгон. Адамдар өздөрүнүн оорусу бар болсо деле билген эмес. Андан кийин өлүмгө мисалы душар болушкан өздөрү билбей эле. Азыркы мезгилде медицинанын өнүгүүсү менен бул мисалы өлчөөчү диагностика бизде жакшы өнүккөн. Өзүбүздүн оорубузду белгилей алабыз алдын ала. Жана биз ошолордун ооруну болбошу үчүн биз алдын ала кооптуу факторлор менен күрөшүп жатабыз да. Демек бул нерсе жакшы нерсе. Биз күрөшүшүбүз керек. Мурун жешкен болсо биз азыраак жеп, бирок бизде оору жана өлүмгө душар болуу азыраак болот мурункуга караганда. Анан дагы бир жана аз кыймылдуулук деп дагы айтып кетпедиңиз. Менимче мурда биздин ата бабаларыбыз ал тамакты жеп туруп көбүрөөк кыймылдашкан, туурабы? Азыркы күндө баягы балким сиз айткан туура болуп калат. Заманбап жашоодо сиз жана башында айтып кетпедиңиз, студенттер деле машина менен келип, машина менен кетет. Аз кыймылдуулук деген аз болгондуктан менимче бул бир себеп болушу мүмкүн, Болушу мүмкүн. Алар тоодон тиги жерге чейин мисалы жөө түшүшкөн, жөө чыгышкан. Азыр бизде андай нерсе азыраак. Такыр жок деле болуп калдык десек болот. Себеби азыркы учурда жанагы тамакты деле үйгө доставка аркылуу алып келип анан жеп атпайбызбы? Анын кийинки суроо бул дарылоо боюнча кан басым жогорулганы кандай дарылайсыздар, айтып кете аласызбы?
Биринчиден, дарылоодо, гипертония оорусун дарылоодо бул биринчиден кооптуу факторлор менен күрөшөбүз. Бул демек тамеки тартпоо керек, ичимдик ичпеш керек, көбүрөөк мөмө жемиштерди жеш керек. Андан соң ашыкча мына транс жырлар деп коет, насыщенный жырлар деп коет, мына ошолорду азайтыш керек. Андан соң көбүнчө өсүмдүк майларына басым жасаш керек. Туздуу тамактардын, мисалы күнүнө 5 граммга жетпеген тамакты туздап жеш керек. Мына ушул факторлор менен күрөшкөндө гипертония оорусу азаят го дейм. Ошон үчүн биринчи кезекте биз кооптуу факторлор менен күрөшөбүз. Андан соң биз эгерде кан басымы 140тан жогору болуп, 150 систолдук кан басымы 150, 80, 150, 90 жогору боло турган болсо, биз уже дармектерди жазабыз. Гипертония оорусу бул өмүр бою дарыланыш керек. Бир күн да мисалы кан басым нормалдуу болсо, дарыны ичпей койгонго болбойт. Демек бул деген өмүр бою дарыгер жазып берген дарыларды ичип, кан басымын нормалдап туруш керек. Жооңузга чоң рахмат. Бул жерде сиз жанагы биринчи иретте баягы жашоо образыбызды өзгөртүшүбүз керек деп айтып атпайсызбы? Мисалы үчүн бейтап, жаш курактагы бейтап баягы көп салмактуулук менен, баягы балким бул баягы тукум куулук менен келген бейтап болушу мүмкүн, кан басымы жогору болгон. Ошондой бейтаптар келсе, дароо эле дары берип баштайсыздарбы, же биринчи ошо жашоо образын өзгөртүп туруп, анан кийинки этап бул дароо берүү болобу? Биринчи этап бул жашоо образын өзгөртүү. Биринчи биз оорулууга ошол рекомендация беребиз. Жашоо шартыңызды өзгөртүңүз, ушундай бизде кооптуу факторлор бар, ушулар менен күрөшүңүз деп. Эгерде мына ошол кооптуу факторлорду сактаса дагы кан басымы жогору болсо, анда биз уже дары беребиз, дары дармектер менен дарылайбыз. Андан дагы бизде мисалы бул деген кан басымдын өлчөмүнөн дагы таасир көз караштуу. Эгерде бизге оорулуу 180, систолдук кан басымы 180 менен келди дейлик, диастолдук кан басымы 100 болсо, биз аны жашоо образыңды өзгөртүп кел деп айтпайбыз. Биз сразу то есть дары дармектерди жазып беребиз. Демек башталгыч этапта жарандарыбыз кайрылган болсо, ошол дары дармек менен эмес, ошо жашоо образыбызды өзгөрүү менен аракет кылат экенбиз. Мен буну эмне үчүн айтып атам? Көпчүлүк учурда баягы биздин жарандар дарыгерге барып, ошол кан басым жогорулаган дары бер, мындай сыйкырдуу дарыны издеп эле, баягы ичсең эле жакшы болуп калам деген түшүнүк менен келет да. Ошого сиз туура айтып жатасыңыз. Мисалы, дарыны бердиңиз, бирок сиз жашоо шартыңызды өзгөрткөн жоксуңуз, жашоо образды өзгөрткөн жоксуңуз. Анда биздин дарылообуз эффекти жок болуп калышы мүмкүн да. Демек бул жерде эки адам иштеш керек, дарыгер жана бейтап биргеликте иштешсе, жакшы результат болот да. Ушул дарылоо боюнча дагы диагностика жөнүндө дагы бир аз сурап кетейин дедим эле. Ушул кан басымын ченөөдөн башка дагы башка аппараттар барбы, же кайсыл анализдерди тапшырыш керек? Айтып бере аласызбы? Өзү негизи биз кандын составындагы холестеринди өлчөп турушубуз керек. Кандын составында триглицерид, жана бизде липидный спектр деп коет, липопротеидтердин түрлөрү бар. Ошолорду өлчөп турушубуз керек. Нормалдуу негизде кармап туруш керекпиз да. Кандын составындагы сахар, глюкозаны нормалдуу болуш керек. Андан сырткары эң башкы изилдөөлөр ушулар. Негизи кооптуу факторлорго таасирин эте турган бул ушулар болуп эсептелинет да. Чоң рахмат. Анан ушул дарылоого эле кайрылсак, дары дармектерди жашоо образ деп айттык, өзгөртөбүз деп. Мен билем, көпчүлүк жарандарыбыз ошол дарыгерлерге ишенбей, баягы улуттук методдор менен колдонуп башташат да. Мисалы үчүн көк чай ичишет, же дагы башка чөп дарыларды ичишет. Ошол ыкмалар туурабы же туура эмеспи? Ал ыкмалар жардамчы катары болсо деп эсептейм да. Мисалы, бизде сиз айткандай чөптөр, сийдирүүчү чөптөр бар да. Алар негизи жардам берет.
Бирок ал деген дарынын ордун басат деп айта албайм. Бул кошумча катары ичсе болот да. Ал негизинен дарыгер тарабынан жазылган дарыларды ичиш керек. Андан кошумча ошол мисалы көк чай үйдө ичсе, ар дайым ичип жүрсө кан басымы нормалдуу жүрөт дегендей. Ошол сидирүүчү мисалы дары дармек чөптөрдү чай кылып же настой кылып ичип жүрсө, мисалы ошолор таасир этет го деп ойлойм да. Эл арасында миф бар да, баягы көк чай ичсем кан басымым түшүп кетет, башым ооруп калат дегенчи. Ошол нерсе туурабы, туура эмеспи? Эми ага туура эмес го деп ойлойм. Көк чай түшүрбөйт, Көк чай жок, көк чай түшүрбөйт деп айтпайм, түшүрөт. Бирок бул гипертониянын дарысы деп эсептей албаймын да. Чоң рахмат. Андан соң витаминдер дагы боюнча бир аз сурап кетейин дедим эле да. Кээ бирки жарандарыбыз ошол кан басымы 150, 160, 180ге чейин жогорулап жатып, баягы дары дармек менен түшүрбөй, витамин менен ичип түшүрөм деген жарандарыбыз дагы бар да. Ошол канчалык туура? Витаминдер булар кошумча тамак болуп эсептелет. Азыркы мезгилде билесиз да, бизде сетевой маркетинг болуп, ар кандай ошол добавкалар көбөйүп кетти да. Адамдар ошого рекламаларга көбүрөөк ишенип, ошолордун акчанын кымбаттыгына карабай алып ичип жатышат. Бирок ал деген гипертония оорусунун дарысы эмес. Алар мисалы кошумча организмге витаминдерди киргизүү болуп эсептелет. Негизинен мисалы гипертония оорусун дарылоо үчүн окумуштуулар тарабынан ойлонуп чыккан дарылар бар. Алар мисалы эмеден эксперименталдык такталган, эксперименттен өткөн. Мына ал эми мисалы кошумча витаминдер сиз айтып жаткандар эксперименттик изилдөөлөрү азыраак. Демек толук түрдө бул жардам бербейт деген нерсе. Кошумча болуп эсептелинет. Кошумча катары ичишсин, бирок башка дарыларды ичпей, именно мисалы витаминдерди гана ичип гипертония оорусун биз дарылай албайбыз. Ошол бир кызыктуу окуялардын бирөөсүн айтып кетейин. Ошол кан басымы жогорулаган бир бейтап кайрылыптыр да, бир биздин кесиптешибизге. Кан басымыны түшүрө турган дарыдан башка калган бүт баары дарыны ичишет экен да. Ошо витамин болобу, дагы башка нерсе, давлениеси болсо ошо кан басымы 180 болуп жүргөн учурлар болот. Ошондуктан эгер сизге бирөө баягы витаминдер, кошумчалар ошо кан басымыңызды түшүрөт десе, бул такыр туура эмес нерсе экен. Биздин кесиптешибиз айтып кетти, Улкан Канбековна. Дагы көйгөйлүү болгон маселелердин бирөөсү бул спорт. Спорт менен алектенген адамдардын көпчүлүгүндө мен байкашым боюнча кан басымы жогору болот. Балким бул баягы факторлордун бирөөсү болушу мүмкүн. Анан баягы кээ бирки спортсмендер кан басымы жогору болгон учурда мен спорт менен тескерисинче алектенип, ошо кан басымын түшүрүшүм керек деген түшүнүктөр дагы болот да. Бул туурабы, туура эмеспи? Бул да мисалы спорттун түрүнөн таасир этет. Мисалы спорттун түрү. Штанга мисалы үчүн, бул мисалы биз айтып кетпедикпи, аз кыймылдуулук или көп кыймылдаа дегенчи. Спорт менен бул физикалык активдүүлүк, бул эки башка нерсе да. Физикалык активдүүлүк деген бул кыймыл аракет жасоо, жөн мисалы жатпоо, кан айланып туруш керек. Ал эми спорт деген бул организмге оор таасирин тийгизиши мүмкүн. Ал жерде мисалы кан тамырлар чыңалат, ошол нерсеге туруктуу, наоборот, көтөрүп салышы мүмкүн кан басымынчы. Ошондуктан биз аны алмаштырбашыбыз керек. Керекелер кыймылдаш керек экен деп эле барып спорт залга барып тяжелый бир оор немелерди, көнүгүүлөрдү жасап коюшу мүмкүн да. Демек, эгер ошол спортсмендин ошол кан басымы жогору болсо, мисалы 150, 160, 170 болсо, спорт менен алектенбей биринчи дарыгерге барып кан басымын түшүрүп, андан соң ошол улантса болот экен. Болот. Дары дармекти ошо орусча айтканда параллельно улантып ичип баштап. Мисалы дарыгерге барып, өзүнүн диагнозун туура коюп, ага дары дармек жаздыртып, анан ошол дарылоо менен спорт менен да алектенсе болот. Чоң рахмат жоопторуңузга, Улкан Канбековна. Аябай мындай активдүү бүгүн маек болуп жатат деп дагы айтсам жаңылышпайм. Анан ушул маегибиздин акырында элибизге ушул оорунун алдын алуу жөнүндө бир топ баягы кеңештериңизди берип кетсеңиз. Чоң рахмат.
Мен ушу кыргыз элиме кайрылмакмын. Өз убагында дарыгерлерге кайрылыңыздар. Кооптуу факторлорду мен айтып өттүм жогоруда, ошолор менен күрөшүңүздөр. Мына ошолор менен күрөшсөңүздөр эле бизде жүрөк кан тамыр системасына оорулар мисалы азаят. Өзүңүздөрдүн жашоо образыңыздарды өзгөртүңүздөр. Кыймыл аракет жасап, туура тамактанып, мөмө жемиштерди көбүрөөк жейли күнүмдүк тамактарга. Азыр бизде көп той топурлар бар, ошол жерлерден мисалы азыраак чучук, казы, картаң тамактарын азыраак жеп, Көбүрөөк кыймылдап. тамеки тартууну азайтып, ичимдик ичүүнү азайтсак эле бизде оорулар дагы аз болот. Ушул жарандар бүгүн биздин эфирди көрүп жатып, суроо дагы бир пайда болушу мүмкүн. Сизге кантип кайрылса болот дегенчи, ошол өзүңүздүн дарегиңизди айтып кетесизби? Кайсыл жерде иштейсиз? Мен улуттук госпиталда кардиология бөлүмү бар, Тоголок Молдо 1А деген. Ошол адрес боюнча кардиология бөлүмүнө барсаңыздар эле мени табасыңыздар. Дагы бир жолу келип бергениңиз үчүн чоң рахмат, Улкан Канбековна. Чакырганыңыздар үчүн дагы чоң рахмат. Дагы көрүшөбүз деген ниеттемин. Буюрса. Саламатта калыңыздар.